Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Саресеп көрсөтүүсү эфирде Жанара Эсенова. Барыбызга белгилүү болгондой эле биздин мамлекет Кыргызстан негизи эле агрардуу мамлекет. Андыктан агрардык тармак эң чоң ири тармактардын бири. Бул жаатта албетте көбүнчө басымдуулук жана көзөмөл жоопкерчилик айыл чарба министрлигине жасалат эмеспи? Албетте өзүңүздөр бүгүнкү биздин темабызды көрүп тургандай эле, бүгүнкү биздин тема алдыга арыштаган айыл чарба. Дал ушул айыл чарба жаатында кандай ишмердүүлүк, кандай иштер, пландар, максаттар аткарылып жатат, коюлуп жатат, кандай дагы ишмердүүлүк болуп жатат. Деги эле биздин Кыргызстаныбыздын экономикасына айыл чарба тармагы канчалык деңгээлде таасир тийгизет деген жаатта, деги эле азыркы учурдагы өсүмдүктөрдүн, жер жемиштердин, азык-түлүктөрдүн сапаттуулугу тууралуу кененирээк маек курууну биз чечтик. Ал үчүн атайын сыйлуу мейманыбызды дагы чакырганбыз. Уруксат этсеңиздер, таныштыра кетейин. Айыл чарба министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин директорунун орун басары Жалилбек Тойматов. Саламатсызбы, Жалилбек Шакевич? Саламатсыздарбы. Куш келипсиз. Убактыңызды бөлүп келгениңизге алгач терең ыраазычылык берип кетели. Анан негизи эле мынакей сиздердин тармагыңыздар, дал ошол өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо департаменти. Деги эле бул тармактын, бул департаменттин негизги максаты, милдеттери эмнеде? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизинен айыл чарба министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин негизги максаттары бул карантиндик зыяндуу организмдердин ушул биздин Кыргызстандын аймагына кирип кетүүсүнөн, анан ошонун таркалуусунан коргоо, ошону менен бирге эле ушул айыл чарба өсүмдүктөрдүн зыянкечтерден, илеттерден, ото чөптөрдөн сактоо, ошону менен бирге бизде баягы жердин асылдуулугун көтөрүү болуп негизги максаттарыбыздан болот. Андыктан сиздердин тармак дал ушул дыйкандар менен байма-бай тыгыз мамиледе иштөө экен да. Анан мынакей жогоруда өзүңүз да белгилей кеттиңиз, деги эле ушул зыяндуу заттарды Кыргызстандын аймагына киргизбөө коргоо боюнчачы. Анан быйылкы жыл башка жылдар менен алсак, былтыркы жылга эле салыштырмалуу кандай өзгөчөлүктөргө ээ болду? Деген менен азыркы учурда ушул ар бир ведомстволордо, жерлерде 6 айлык отчет берилип жатпайбы? Ошонун негизинде өзүңүздөрдүн аткарган ишмердүүлүгүңүздөр, 6 айдын ичинде аткарган жетишкендигиңиздер, өзгөчөлүгүңүздөр, көйгөйлөрүңүздөр жөнүндө айта кетсеңиз. Биз жалпы эле департамент кызматкерлери ошол 6 айлык кылган ишибиздин жыйынтыгын чыгарып, бул боюнча айыл чарба министрлигинин коллегиясында болуп өттү. Биз ошол коллегияга чейинки негизги жасаган жумуштарыбыз боюнча толук маалыматтарды берип катыштык. Бүгүнкү күндө биз ошол департаменттин астына коюлган негизги бир эки чоң мыйзамыбыз бар болчу. Мына ошол мыйзамды билесиздер, жалпы коомчулук билет. Ошол урматтуу президентибиз Садыр Нурбаевичтин жарлыгына ылайык ушу инвентаризацияны өткөрүү боюнча биз ошол мыйзамдарды ошол кайрадан иштеп, жогорку кеңеш аркылуу киргизип, ошонун экөөсүн тең мындай бекиттиргенге жетиштик десем болот да. Бул эки мыйзам, өсүмдүктөрдүн карантини мыйзамы, экинчиси ошо Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо боюнча мыйзам болчу. Бүгүнкү күндө бул өсүмдүктөрдүн карантини боюнча мыйзамдын астындагы актыларды иштеп чыгуу процесстери жүрүп атат. Бул боюнча бир 3 токтом биз дагы иштеп чыгышыбыз керек. Ал эми химиялаштыруу боюнча бир токтомго биз бүгүндөн баштап баягы жумушчу топту отургузуп, анын үстүндө буюрса иштеп атабыз. Ага карабастан биздин департаментте дагы ошол министрлер кабинети аркылуу биздин өзүбүздүн жумушубузга, биздин аткарып аткан функцияларыбызга керектүү болгон токтом долбоорлорун даярдап, ал боюнча дагы биз бир топ иштер жүргүздүк. Ошо 6 айдын жыйынтыгы менен биз 5 токтом долбоорун министрлер кабинети аркылуу бекиттиргенге биз жетиштик. Бул жетишкендик. Бул биздин жетишкендигибиз.
Эгерде уруксат этсеңиздер, дал ошол мыйзам тууралуу айта кетсеңиздер, ал мыйзамда эмнелер каралат жана деги эле дыйкандарга, коомчулукка, сиздердин тармагыңыздарга кандай пайда алып келет? Билесиздер, ар бир багыт өзүнүн багыты боюнча ошол мыйзам менен корголот. Ошол мыйзам жүзүндө иштер аткарылат. Ошон үчүн мен айтып кеттим, бул Кыргыз Республикасынын өсүмдөрдүн карантин мыйзамы. Бул жерде карантинге алынуучу, карантинге коюлуучу негизги жумуштардын баардыгы ушул мыйзам аркылуу териштирилип өзүнүн эмеси менен иш алып барат. Экинчиси өсүмдөрдүн химиялаштыруу жана коргоо мыйзамы деп кеттик. Бул боюнча дагы ошол биздин багытта ошол мыйзамды эмеге алып, жетекчиликке алып, ошол мыйзам негизинде биз ишти алып барабыз. Бул ошондой ведомствонун көбүнчө укугуна басым жасалганбы же дыйкандардынбы? Бул дыйкандардын дагы, ведомствонун дагы эмесин теңдештирип кеткен мыйзам. Ошон үчүн бул жерде карантин боюнча айта турган болсок, биздин ошол айыл чарба өсүмдөрүн өстүргөн дыйкандарыбыз бар. Ошолор ичинен биз баягы экспортко алып чыгат элек, же болбосо башка мамлекеттерге сатат элек дей турган болсо, ошол биздин карантин мыйзамынын негизинде алар толук укуктуу башка мамлекеттерге экспортко чыгарып сатканга. Документтештирүү жаатында ыңгайлаштырып, Сөзсүз, ооба. Ал эми химиялаштыруу, коргоо жаатында? Химиялаштыруу жана коргоо жаатында бул мыйзам менен ошол биздин айыл чарба өсүмдөрүнө керектүү болгон минерал жерсемиштер, пестицидтер боюнча ошондой эле бизге баягы жеке компаниялар бар. Алар ошол бизге алып кирүүчү препараттарды кантип алып келет, кантип колдонуш керек, кантип сыноолордон өткөрүш керек, булардын баардыгы ошонун ичине териштирилген. Ошол убакта кантип муну биз жок кылабыз? Бул боюнча дагы ошол биздин мыйзамда тегизинен жазылган. Ошол мыйзамды жана айткандай эле жетекчиликке алып, ошонун үстүндө иштер буюрса жүргүзүлүп атат да. Бул негизи былтыркы жылы коюлган милдет болчу да, анан быйыл ушул 6 айдын ичинде аткарылды. Буюрса аткарылды. Дагы кандай жетишкендиктер болду быйылкы жылга карата? Деги эле азыркы кездеги, мисалы үчүн ушул сиздин багытыңызга ала турган болсок, химиялаштыруу жана коргоо экен, андыктан азыркы учурда канчалык деңгээлде сиз айта аласыз биздердин ушул мамлекетибизде өндүрүлүп жаткан, өстүрүлүп жаткан өсүмдүктөрдүн сапаттуулугу жөнүндө? Жакшы эмен айтып кеттиңиз. Бул биздин департамент кылып аткан негизги иштеринин бири. Биз бул жумуштардын баарын күнүмдүк жумуш катары эме кылып, ошонун үстүндө ошол жумушубузду аткаруу менен кошо эле биз ушул айыл чарба өсүмдөрүн өстүрүп аткан дыйкандарыбызга эң биринчиден ошол жеринде биздин адистер ушул баягы консультацияларды берип, кантип өстүрүү керек, канча нормада чачуу керек, канча нормада азыктандыруу керек, ошондо кандай астына коюлган баягы максат кылган көлөмдү ала алат. Ушулардын баардыгы боюнча негизги консультацияларды берип келишет. Биздин ар бир райондо бул боюнча адистерибиз бар, ошол дыйкандар менен иштешет. Биз муну ушул райондогу агрардык өнүктүрүү башкармалыктары бар. Ошол агрардык өнүктүрүү башкармалыктары менен райондо өтөбү же болбосо айыл аймактарында өтөбү, ошол элдик жыйындарга барып, ошол баардык дыйкандарга астын ала түшүндүрүштөрүбүз берип келебиз да. Ошон менен эле мына айтып кеттиңиз, баягы дыйкандарга да бир кандай бир эмелерди бере аласыздар деп. Мына быйыл жанагы айткандай эле президентибиз Кытай Элдик Республикасына барып, ошол жердеги иш сапарында биздин айыл чарба министрибиз Аскаров Сапарович менен Байдозе компаниясынын ортосунда бир инвестициялык келишимге кол коюлду. Бул деген биздин дыйкандарыбызга болгон камкордук. Себеби дегенде Байдозе компаниясы Нокот районуна минералдык жерсемиштер чыгаруучу завод куруп, ошол биздин дыйкандарды азыр биз сырттан алып келип аткан минерал жерсемиштерге караганда аларды арзан баада ошол өзүбүздүн мамлекеттин бренди менен чыгарсакпы деп аябай чоң жумуш башталды, Кудай буйрса. Мына ошол кол коюлган инвестициялык макулдашуунун негизинде азыр иштер жүргүзүлүп атат. Бул компания Ош облусунун Нокат районунун Кулатфайль аймагында
өздөрүнүн ишмердигин жүргүзгөнгө баягы жерин трансформациялоо, ошол жердеги алдын ала жумуштардын баарын жасашып атат. Булар бир план койгон болчу. Быйылкы жылдын акырына чейин 200 000 тонна органоминералдык жер семчтерди биз чыгарып, дыйкандарга буюрса тартуулайбыз деген. Быйылкы 2023 жылдын жыйынтыгы менен дегенде, бүгүнкү күндө ал жакта иштер жүргүзүлүп атат. Кудай буйрса бул этап өткөндөн кийин булар ушул кийинки этапта ушул биздин дыйкандарга минералдык жер семчтерди, карбамид жер семчин чыгарып, ошол биздин дыйкандарга арзан баада сунуш кылабыз деп атат да. Бул 1 жылдык заводдун мындай чыгаруу мүмкүнчүлүгү 300 000 тоннага чейин болот экен. Биз буларга баягы башында ар бир макулдашууну эме алганда биз булар менен тыкыр отуруп алып такташканбыз. Себеби дегенде биздин дыйкандарга 150 000 тоннанын тегерегинде гана минералдык жер семчтер керек болот, азоттук минералдык жер семчтер. Андан калганын өзүңөр ошол биздин Кыргызстандын атынан экспортко чыгаргыла деген маселени биз алар менен такташканбыз да. Ошон үчүн биздин дыйкандардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү канчага жетсе, ошону биздин дыйкандарыбыз сатып алат. Мейдин Кыргызстан дегени менен арзанда болот жергиликтүү дыйкандарга. Сөз дегенде мына биз минералдык жер семчтерди Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан ташып келип атабыз. Бүгүнкү күндө Өзбекстан менен биздин 100 000 тоннага өкмөттөр аралык келишим бар. Көп жылдык келишим. Ошонун негизинде бизге 100 000 тонна квота менен чыгарыш берип атат да. Бирок биздин баягы алып келүүчү, ташып келүүчү компанияларыбыз баягы логистиканы эсептеп келгенде бул бир аз кымбатка түшүп калып атат. Ошон үчүн биздин жалпы департаменттин максаты ошол дыйкандарыбызды мүмкүн болушунча бир арзаныраак минералдык жер семчтер менен камсыз кылсакпы деген бир жакшы эмебиз бар болчу, планыбыз бар болчу. Буюрса ошол ишке ашырылып атат десек болот да. Ана мен бул жерден да бир нерсени баса белеп айтып кетким келип атат. Мына биздин дыйкандарыбыз былтыркы жылы ушул минералдык жер семчтер боюнча бир топ кыйынчылыктар болгон. Себеби дегенде азоттук аммиачный селитра жер семчтери 37 сомдон 42 сомго чейин чыгып кеткен да. Мына быйыл ошол баягы биздин дыйкандарыбызга сатып алууга башка мындай чоң мүмкүнчүлүк жаралып, азыр 25 сомдон 37 сомго чейин болуп атат. Бул жагынан ошол биздин дыйкандарга баягы астыга койгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып ошол жерден өздөрүнү көздөгөн түшүмдү алып алганга чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Мындай караганда чынында эле абдан жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатыптыр. Анан дагы баарыбызга белгилүү болгондой эле ушул агрардык жакта байма-бай баягы көргөзмөлөр, жарманкелер дагы өткөрүлүп келет, атай сезондук болуп. Анан менде мындай суроо пайда болду. Негизи дыйкандар үчүн дал ушундай натуралдык түрдө жер семирткичтерди колдонуп, сапаттуу продукция өндүргөн жеңил, арзан болобу же дал ошол эле өзүнүн өндүрүшүн химиялык заттар менен, баягы укол аркылуу өндүргөнү жеңилирээкпи? Эми кандай десек, жана кайсынысы көбүрөөк баягы пайдалуу, зыяны? Биз мына баягы жерибиздин көлөмү боюнча, жолубуз өндүргөн продукция боюнча биз башка мамлекеттерге тең келүү өтө кыйын. Себеби дегенде билесиздер, биздин жерибиздин эмеси аз. Ошон үчүн мына биздин министрибиз Аскар Усапарович бир коллегияда ошол башка мамлекеттердин өндүргөн продукциясы менен салыштырып келип, биз кайсы багытты алсак болот деген бир жакшы максатты койгон да. Ошол жерде кайра эле өндүргөн продукция боюнча артта боло турган болсок, кайра биз органикалык айыл чарбасын өндүрүү боюнча ошол багыт менен кетсек, биз биринчи орунга чыгабыз деген жакшы эмени көргөзгөн. Бул деген салыштырмалуу. Ооба, башка мамлекеттерге салыштырмалуу. Бизде баягы органикалык айыл чарбасын өндүргөнгө мындай чоң мүмкүнчүлүктөр бар, шарттар бар дегенде. Ошон үчүн мына азыр айтып кеттиңиз, бул минералдык жер семчи мененби же болбосо баягы таза өзүн өндүргөн оңбу деп. Себеби дегенде ар бир эмеде өсүмдүктө өзүнө тиешелүү бериле турган норма бар. Биздин дыйкандарыбыз мындай түшүнбөгөндөр да болушу мүмкүн, бирок көпчүлүгү негизинен булар түшүнүшөт. Ошол берилген норманы берип, анын үстүнө баягы биз кык чачып атабыз,
органикалык жерсемиштерди чачып атабыз. Ошолорду чачып отуруп, бизде мындай сапаттуу, жакшы үрөн өндүрүп алганга мүмкүнчүлүк бар да. И бүгүнкү күндө биздин дыйкандарыбыз ошону жасап атат. Себеби дегенде мына органикалык департамент бар. Булар өздөрүнүн тиешелүү мыйзамдарын кабыл алышып, ошонун менен ага мыйзам астындагы актыларын иштешип, даярдашып атат. Негизинен булар ошол өздөрүнүн толук актыларын чыгарып алса, бул айыл чарба өсүмдүгүн башка жака биздеги эме менен экспорттоого мүмкүнчүлүк болот да. Органикалык продукцияда. Ну, бизде мен сизге баягы айтып кетейин дегеним, таза минерал жерсемиштерди колдонбостон өндүрүп алуу бул баягы кымбатка турат дегенди биз баса айтып коюш керек. Себеби дегенде ал алынган көлөм менен кошумчалыктандырып алган көлөм экөөнүн айырмасы болот да. Сөзсүз түрдө анан дагы толугу менен кошуламын. Негизи эле башка мамлекеттердеги бир гана өсүмдүктөр эмес, ар бир азык-түлүктүн эгерде жөн эле баягы даамына салыштырганда, кадимкидей асман менен жердей салыштырмалуу болот. Чынында эле биздин ата мекенибизде өндүрүлгөн ар бир азык-түлүк даамдуулугу жагынан, сапаттуулугу жагынан кыйла алдыда десек болот. Баягы болот толук кандуу. А бирок органикалык дал ошол таза өндүрүлгөн азык-түлүк чынында эле азыркы кезде өтө кымбат. Аны биздин кыргызстандыктардын баардыгы эле өздөрүнө баягы колдоно алышпайт, ала алышпайт. Бирок ошол эле учурда, мисалы үчүн ошол химиялык заттарды, минералдык заттарды колдонуудагы пайда болгон өсүмдүктөр адамга зыянын алып келбейби? Мисалы үчүн ар бир өсүмдүктөрдө ар кандай химикаттар, ар кандай баягы минералдык заттар болот. Ал эми адамдарга дагы кайсыл бир кезде аларга балким аллергиялык пайда болуп кетиши мүмкүн, сапаттары. Эскертүү жаатында бул жааты кандай иштейт? Бул баягы мамлекеттик стандарт бар. Ошол стандартта органикалык айыл чарбасын өндүрүүдө дагы кандайдыр бир көлөмдө минерал жерсемиштерди чыгаруу деген жери бар да. Ошон үчүн бул эмеде биз ачык айтабыз. 140-170 килограммга чейинки көлөмдө минерал жерсемиштерди чыгаруу менен органикалык айыл чарба өсүмдүгүн өндүрсө болот деген жери бар да. Ал да көлөмүнө да жарашады. Ооба. Жанагы сиз экинчи айткан эмеңизде бул биздин мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү өндүрүп аткан дарбыз мисалга айтып кетсек да, ошондой эле пияз эме алып кетсек, биздин дыйкандарыбыз ошол жерден баягы өздөрүнүн кеткен чыгымдарын актатып, кичине бир пайда көрүү үчүн баягы эбегейсиз көп көлөмдө ошол минерал жерсемиштерди колдонуп атат да. Булардын эмеси баягы алган дүйүң түшүмү көп, а бирок эмесинде какой-то бир мындай өзүнүн эмеси чыгат, нитраттары чыгат да. Ошон үчүн биз бул эме боюнча дайыма дыйкандарга түшүндүрүп келебиз. Мүмкүн болушунча өзүнө берилген мындай белгиленген көлөмдө гана минерал жерсемиштерди чыгаруу менен силер ошондо дагы эми бирок көп албаса бир аз азыраак калат, но бирок сапаттуу түшүм аласыңар деп биз дайыма айтып келебиз да. Мисалы үчүн ошондой баягы азыркы кезде чынында эле менен көрүүчүлөрүбүз толугу менен кошулаш керек. Өзгөчө мынакей дарбыз деп кеттиңиз. Азыркы учурда дарбыздардын чын эле сапаттуулугу өзгөчө быйыл аябай байкалып жатат. Анан деги эле ушул көрүнүштү көргөндөн кийин ошол дыйкандар менен ишмердүүлүк жүргүзүп, балким дал ошол ишкер менен, ишкер дыйкан менен да кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, же болбосо кандайдыр бир көзөмөлдүн негизинде тыюу салып деген сыяктуу иштер аткарылабы сиздердин департаментиңиздер тарабынан? Биздин департамент тарабынан азыркы айткан эмелер боюнча биз дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Түшүндүрүү гана иштерин жүргүзүп келебиз. Ошону менен бирге эле бизде баягы беситтердин нормадан ашча колдонуусун, же болбосо бизге ошо контрабандалык эмелер кирип кетпеш үчүн бул биздин функцияга кирген. Ошон үчүн бул функцияны аткаруудан мурда биз анын астындагы актыларын даярдап алыш керек экен. Ошон үчүн биз ал актыларын даярдап атабыз буюрса. Себеби дегенде быйыл мораторий жарыяланып, ошол мораторийдин эмесин менен бир жылга текшерүү токтотулган. Эмки жылдан баштап ага чейин Кудай буйрса биз актыны өкмөттүн токтому менен жообузду бекитирип ала турган болсок, ошонун негизинде экономика жана коммерция министрлиги аркылуу
Биз ошол текшерүүнүн графиктерин ар бир айга керек болсо кайсы жерде жүргүзүлөт планга коюп ошолордун баарын бекиткенден кийин биз мунун үстүндө сөзсүз иш алып барабыз. Ошо биздин дыйкандарыбызга ушул биздин айыл чарба продукциясына эмени чексиз көлөмдө колдонууга бөгөт коебуз. Ошондой эле жана кирип аткан айтып кеткендей контрабанда, контрафакт кирген товарлардын баарына биз бөгөт коебуз да. Бүгүнкү күнгө чейин бул боюнча биздин минерал жерсемиштерди чыгарып ташып келген компанияларыбыз аркылуу алып келген товарларынан где-то 11 үлгү бул эмеге ГОСТко жооп бербейт, талапка жооп бербейт деп чыкты. Биз бул боюнча ошол өзүбүздүн адистер аркылуу ошол алып келген кишилер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгер дагы бул улана бере турган болсо, анда биз тиешелүү укук коргоо органдарына беребиз. Атайын чара көрүлөт. Чара көрөбүз бул боюнча деп туруп биз аларга бир конкреттүү эмени айтып чыктык. Ошон үчүн мында биринчи жарым жылдыкта 11 үлгү келген болсо, азыр мына экинчи жарым жылдык жаңы эле башталды, бирок бүгүнкү күнгө чейин андай эмелер катталган жок. Бул дагы болсо бул жетишкендик десек болуш керек, эгерде дагы ушундай негизде түшүндүрүү иштеринин таасири десек болот. Анан аке жогоруда сиз аябай бир жакшы маалымат айта кеттиңиз. Чынында эле ар бир регионго, ар бир мамлекеттин өзүнүн географиялык жер кыртышына байланыштуу гана өсүмдүктөр өсүүгө тийиштүү эмеспи. Бирок бизде айрым дыйкандарыбыз эксперимент түрүндө кандайдыр тропикалык дагы өсүмдүктөрдү өндүрүп, кандайдыр бир өзгөчө өсүмдүктөрдү да өндүрүп жатат. Бул жаатында дагы сиздер менен баягы кеңешүү негизинде, консультация негизинде жүргүзүлөбү бул нерсе? Өздөрү компост жасап атышат, баягы жер семирткичтерди иштеп атышат. Бул дагы болсо, бул азыркы кезде мамлекетке кандайдыр бир бул өсүүбү, өнүгүүбү? Бул деген баягы асырга ташталган кадамдар. Биздин дыйкандарыбыздын бул боюнча баягы ошол биздин климаттык шартта эмнелерди өндүрсөк болот, кандай эмелерден бир мындай жакшыраак пайда көрүп, мындай эмени асырга жылдырсак болот деген эмелер, багыттар көп. Сиз айтып кеткендей, бул биринчи багытында сөөл жанды өстүрүп, ушул дыйкандарыбызды баягы өздөрүн органикалык жер семиштер менен камсыздоо боюнча бул чоң иштер жүргүзүлүп атат. Бунун үстүндө баягы жеке ишкерлер ошонун баарын дыйкандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кантип өндүрсө болот деп, кантип сатса болот деп эме кылып атат. Биздин адистер менен кошо биз ошону канчалык нормада колдонсо болот, бул боюнча бүт дыйкандарга эме алып келебиз да, консультация берип. Ошону менен бирге эле жанагы айтканыңыздай баягы бизде лимон өстүрүү, апельсин өстүрүү, даже банан өстүргөн эмелери бар. Бул боюнча биздин адистер сөзсүз жанагы өздөрү ушул биздин эле климаттагы, биздин эле шарттагы эмени өстүрүп, ошону менен чектелип калбастан, бул боюнча дагы өздөрүнүн мындай бир эмесин, билим деңгээлин жогорулатышып, ошонун үстүндө иштешип, интернет аркылуу, эме аркылуу анан баягы ошол өстүрүп аткан дыйкандар менен дайыма барып, алар менен байланышта болуп, мына моундай убакта моундай нерсени бересиз, моундай убакта оорусуна же болбосо курт кумурскасына дарысын чечасыз, моундай убакта кошумча азыктандырасыз деп, ошолордун баарын консультация берүү менен биздин адистер мунун үстүндө иштешип атат да. Туптурам, негизи мынакей курт кумурска деп кеттиңиз. Курт кумурсканын дагы ошол зыянкечтердин дагы өсүмдүктөрдүн продукцияларынын сапаттуулугуна өзгөчө таасир этет эмеспи? Анан сиздердин тармагыңыздарга дагы ушул зыянкечтерден коргоо дагы кирет, Ал эми мынакей быйылкы жылы өзгөчө ар дайым эле жыл сайын эле дыйкандар көбүнчө ошол эле чегирткеден, атайын баягы жук деп коет эмеспи? Ошол курт кумурскалардан, көпөлөктөрдөн жабыркап келет. Бул жаатында ишмердүүлүк кандай быйыл? Быйыл баягы аба ырайынын бир аз татаалдыгы бул биздин адистерге негизинен баарыбызга эле бир мындай сыноодой болгондой болду. Бирок биз мунун үстүнө иштеп келгенбиз. 9 Торо районунда бир 4 айыл өкмөттөн баягы Азимая Софы деп коет, баягы күздүккө күчө деп. Ошолор эспарцеттен, бедеден чыгып, ошолорго бир чоң зыян алып келди. Биз ошол бизге келген баягы тез
маалыматтардын негизинде тиешелүү адистерди коюп, ошол убакта кандай нормада кандай препараттарды бериш керек. Ошолор боюнча иштерди жүргүзүп, биз баягы убагында ошону токтотуп калдык десек болот да. Себеби дегенде бул биздин адистердин кылып аткан негизги эмеси, баягы дыйкандарга берген чоң жардамы болду. Ошондой эле абал Токтогул районунда да болду. Бул жерде дагы ошондой эле көздүккө күчөлөрдүн чыкканы байкалып, убагында адистер барып эмелерди беришип, консультацияларды беришип, дары-дармектерди кайсы жактан алуу керек, канча нормада чачуу керек, кантип чачуу керек, бүт бардык өзүнүн эрежелери менен түшүндүрүп, коопсуздук эрежелеринин баарын астынан ала түшүндүрүшүп, ошону менен бул жактан дагы бир эмеден бир кыйын абалдан чыгып кетти десек болот да. Анда чыгыш керек да, жандыкка таасир этпеш үчүн. Ооба, ал эми баягы ото эме көпчүлүк чөптөрдүн испарсет беделерден чыкты. Ошол убагында тиги курттарды дарылап ушу токтотуп калганга биз мындай чоң салым кошту десек болот да. Анан кийинки маселеңиз бул чегиртке деп эме алып коебуз. Бул зыяндуу чегиртке, бул чегиртке менен күрөшүүдө жалпы дүйнөлүк уюм бар. Ошол уюм бизди дагы ушу бизге чегирткелер менен күрөшүүгө дагы өздөрүнүн баягы техникалык жардамдарын, методикалык жардамдарын берип келет. Былтыр эле бизге бул боюнча 6 жаңы трактор келди и 16 баягы уу чачкыч, опрыскиватель деп коебуз орусча айтканда. Ошолор келип, биз ошолор менен мындай өзүбүздүн базабызды чыңдадык. Буюрса ошондой эле баягы биздин адистерге баягы өзү коргоочу каражаттар келип, алар менен дагы ошо баарына жеткирдик да. Анан бүгүнкү күндө ошол чегиртке менен күрөшүүдө бизде бир мындай кыйынчылыктар же болбосо бир эмелер жок деп айтып кетсек болот. Себеби дегенде бул мамлекеттик деңгээлде каржылануучу препараттар, багыт. Ошон үчүн биз чегиртке менен мамлекеттин эсебинен каржыланат. Ошон үчүн эч кандай баягы эме жок. Убагында биз чыккан жеринен изилдөө иштерин жүргүзүп, аныкталган жерине техникаларды коюп, убагында дарылап, ошол айыл чарба өсүмдүктөрүнө же болбосо жайыттарга бир чоң мындай зыян алып келбесин астын ала иштерди жүргүзүп атабыз да. Анан мынакей алдын ала иштери негизи качан жүргүзүлүшү керек жана дыйкан кандай деңгээлде болуп калганда бул чегирткелер менен күрөшүү сиздерге кайрылат? Бул сиздердин ошол багытты чегиртке менен күрөшүү, дары-дармектерин, препараттарын кандай талаптар аркылуу гана ала алат? Бул негизи эле жалпы бир гана чегиртке эмес, жалпы эле ошол кургону жаатында. Бул боюнча мен эме алып кетсем, биздин адистер баягы өз убагында изилдөө иштерин жүргүзүп турат. Мисалга эми чегирткени айтып калдык, чегирткени айтып коеюн. Чегирткеде баягы биринчиден ушул жайкы жумуртка коюу процессинде изилдөө иштерин жүргүзөт, ошондо аныктайт кайсы жектерге жумуртка коюп кетти. Андан кийин күзүндө ошол кубышканы изилдөө иштери деп алып коет. Ошол кубышкаларды изилдөө иштери менен биз болжолдуу кийинки жылга мындай прогноз чыгарабыз. Канча болушу мүмкүн деп туруп. Анан жазда, эрте жазда баягы кубышканын кышында кандай кыштап чыкты. Ошол кыш кубышкага зыяны тийди, ошол кубышка өлдү же өлбөй калды. Ошол боюнча эме кылып чыгып туруп, анан кийин ошонун негизинде конкреттүү монча гектарга чейин болот деген эмени коебуз биз болжолду. Андан кийин баягы кубышкадан чыгуу, баягы чегирткенин жерден чыгуу эмеси процесс болот. Бул моментте биздин баягы негизинен жайыт жерлерде болот бул. Ошол баягы биздин мал жайып жүргөн же болбосо ошол эгин эме алып жүргөн дыйкандарыбыз ошол жайыт жерлеринен көрүп, биздин ошол жергиликтүү эмеге руарга кабар беришет. Анан ошондой эле биздин адистерге маалымат беришет. Болбосо биздин адистер ошол өзүнүн чыгуу болжолун, себеби бул баягы күндүн жылуулугун эсептеп турабыз. Ошонун негизинде ушул убактарда чыгып калышы мүмкүн деп туруп биздин астына ала ошол изилдөө иштерин жүргүзүп турабыз да. Ошентип аныкталгандан кийин ошол жерден айыл башчысы, биздин адистер, райондук эме адистер баары биригип ошол жерден актысын түзүп, ошо актысынын негизинде бизге жөнөтүлөт кызмат каты менен кошо. Биз ошол келген көлөмгө нормасы менен коюп, ошол дары
канчалык нормада чачыш керек. Ошолорду эсептеп туруп, анан бул жактан техниканы ошол препараттарын жөнөтүп, ошол жеринен дарылап беребиз. Бизде бүгүнкү күндө жана сизге айтып кеттим, базабыз да чыңдалды деп. Бул 17-жылы ФАО эсебинен бизге база аябай жакшы чыңдалган. Себеби дегенде 21 мобилдүү техника Toyota Hilux деп коебуз, ошолорду берген. Ошону менен бирге микронер деп өзүнүн үстүндө аппарат бар. Ал микронер менен бир күндө 200-300 гектарга чейин жерди мындай иштеп кетет да, иштеп кетет. Ошол жагынан биз чоң мындай базага ээ болгонбуз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз только өзүбүздүн гана күчүбүз менен чегирткелерди жок кылып атабыз да. А мурда биз бул үчүн тендер объект этип, башка эмелерди, техникаларды жалдап, анын эмесинен мамлекеттин эсебинен аларга акча төлөп берчүбүз, самолетторду жалдачубуз, аларга акча төлөп берчүбүз. Билинбеген менен ошол мурдагы берилип аткан акчалардын бардыгын биз департамент эконом кылып калды десек болот да. Биздин базабыздын чыңдалышы менен. Мынакей, негизи эле ар бир өнүгүү дал ошол эле жалпы тармактан колдоо, анан дагы дал ошол эле шаймандар менен, жабдуулар менен камсыз болуу негизинде жакшы жыйынтыкка, жемиштүү бир ийгиликке жетсе болот эмеспи? Чынында эле ишиңиздерди угуп отуруп, биздин Кыргызстандын агро тармагы, өсүмдүктөр тармагы абдан жакшы шарттарда өсүп, жакшы шарттарда ушул элге тартууланып келе жаткандыгын угуп алдык. Албетте, бул өсүмдүктөр сыртка канчалык экспортталат деген суроолорубуз да калып калды, бирок тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Андыктан сизге Жалилбек Мушакеевич дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул маегибиздин соңунда жалпы жыйынтыктоочу айта кетсеңиздер, алдыда дагы кандай өнүгүүлөр, дагы кандай максаттар турат, эң негизгилеринен болуп? Биздин департаменттин аста койгон жакшы максаттары бар. Бул эң негизинен ушул биздин баягы карантиндик объекттерди же болбосо жанагы айткандай контрабандалык эмелердин баарын биз дыйкандарга киргизип жиберип, ошону эме болуу эмес, наоборот ошолордун астына ала биз иштесек деген жакшы пландар менен кетип атабыз. Ошону менен бирге эле ошол департаменттеги болуп аткан жумуштардын баарын мүмкүн болушунча жылдырып, анан кийин бизге дагы тиешелүү болгон баягы мыйзам астындагы актыларыбыз туруп атат. Онун баардыгы ошол дыйкандарыбызга бир өзүнүн чоң пайдасын берет. Ошолордун баарын убагында биз иштеп чыгып, ошол быйылкы жылды Кудай буйрса бир жакшы жыйынтыктар менен жыйынтасат деген жакшы ниеттебиз. Айтканыңыз келсе, жакшы жыйынтыкталсын демекчибиз. Айыл чарба дыйкандарга кам көрсө, дыйкан элге, коомго кам көрөт эмеспи? Азык-түлүгүбүз арзандап, элибиз топук бир жакшы маанайда кышты өткөрөт деген ишеничтебиз. Андыктан ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Эскерте кетсем, урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин студиябыздын мейманы Айыл чарба министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин директорунун орун басары Жалилбек Тойматов болду. Ошону менен бүгүнкү биздин саресеп көрсөтүүбүз соңуна келди. Көрүшкөнчө саламат калыңыздар. Саламат калыңыздар.